Демек, ар бир ооруну бул майда микроорганизм чакырат да. Мына азыркы сасык тумоону вирустар чакырат. Албетте, вирустар ар бир оорунун өзүнүн вирусу бар. Грипти чакырабы, теге парагрипти чакырабы, аденовирус болобу, мыногу жана башка инфекционный оорулардын бардыгын бул дифтерия, деги эле инфекционный ооруларды булар вирустар чакырат. Демек, биз эң негизгиси бизди эмне үчүн ооруп калдык? Эмне үчүн биз ооруп калдык? Эмне үчүн биз ошол кайсы микроорганизм менен күрөшүшүбүз керек, ошону билишибиз керек да. Азыркы мезгилдеги сасык тумоону, албетте, бүгүнкү күnkү сасык тумоону метапневмовирус деп айтып атышат. Бул социалдык желилерде да ушундай деп айтылып келип атат. Деги эле, значит, метапневмовирус дегенден кийин демек ушул ооруну вирус чакырып атат экен. Мен дайым айтып келем, урматтуу мекендештер, бизде 5 микроорганизм бизге кирип жашаганга аракет кылат. Булар вирустар, паразиттин тукумчалары, жөнөкөйлөр, грипкилер, анан микробдор. Мына ушул 5-өнүн ичинен кимиси көбөйүп кетишкен болсо, ошо менен ооруй берет. Мисалы, организмдин ичине микроб кирген болсо, значит, ал микроб менен, ошол микроб чакырат дагы, ошо микроб чакырган оору менен ооруй берет. Кимде грипки көп болсо, значит, ошо грипки кайсы бир органга, көбүрөөк ичегиге жайгашып алып туруп, ал ошол органдарды кыйнай берет. Азыркы мезгилде демек сасык тумоону вирустар чакырып атат экен. Ошол вирустун атын метапневмовирус деп коюптур. Эми вирусту эң негизгиси, урматтуу мекендештер, башында айтып кетейин, вирусту эч качан антибиотик өлтүрбөйт. Антибиотик алам деп аракет кылбаш керек. Антибиотик деген сөз бул микроб, мен айткан 5 микроорганизмден микробду гана өлтүрөт. А вируска противовирусный деген ичиш керек. А дүйнө жүзүндө противовирусный таблетка жок. Вирус эчтеке өлтүрө албайт. Вирус менен биз кантип күрөшөт экенбиз? Вирус менен биз ал киргенге чейин өзүбүздү профилактика кылышыбыз керек. Эмне кылышыбыз керек? Күнүгө эртең туруп, мурунду туздуу суу менен чайкайбызбы, сода суу менен чайкайбызбы, перекис суу менен чайкайбызбы? Демек, мен перекис суу деп аткандан кийин, урматтуу мекендештер, ошол сууга перекисти кошуп мурдуңузду чайкаңыз деген сөз. Демек, алар бизге дем алган үчүн мурун аркылуу кирип атпайбы? Ооз аркылуу кириши мүмкүн, көз былжырчелер аркылуу кириши мүмкүн. Демек, биз алар кирип аткан жолдорду биз ошол жакты щелочь деген демеге, сырдага, чөйрөгө айландырып турушубуз керек экен да. Ушул мен айткан 5 микроорганизм бардыгы щелочь деген сырдада жашабайт, щелочь деген чөйрөдө жашабайт. Демек, биз перекис суу менен мурдубузду чайкайбызбы, сода менен чайкайбызбы, туздуу менен суу менен чайкайбызбы? Булар щелочь суу болот экен дагы. Биз алар кирип аткан жолдорду даярдап турсак, алар киргенде бизге дальше кетпей калат экен. Мындан тышкары, албетте, мен альтернативдүү медицинанын врачы болгондуктан, мен дайыма профессор Неумывакиндин, мындан башка дагы ушул Неумывакиндин окуучуларынын ыкмаларын колдогон профессорлор менен, көбүрөөк ошолор менен байланышып, ошолордон сабак алган үчүн мен натуралдык ыкма менен гана дарылангыла деп көбүрөөк айтып келем. Демек, натуралдык ыкмаларга биз эң биринчи профилактикага, ошол мурун көңдөй, ооз көңдөй болобу, көз болобу, демек бизге кире турган жолдорду профилактика кылат экенбиз. Экинчиси, биз организмди суу менен кан тамырдын ичин ошол щелочь чөйрөгө айландырып турушубуз керек.